Баракелде, сөйлөп дегенге байланыштуу азыркы погодабыздагы кандай десек бир аз болсо дагы ушул жамгыр жана ошондой эле кар көтүлүүдө десем жаңылышпаймын. Аны эмес урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип кетели. Бүгүнкү күнүбүз албетте энелердин майрамы жана ошондой эле барыңыздарды экранга жакыныраак отуруңуздар демекчүбүз. Бүгүнкү күнүбүздө, бүгүнкү студиябызда, бүгүнкү биздин конокторубуз, төргө келген конокторубуз эң сонун Манайда жана ошондой эле эң сонун адамдар, эң сонун коноктор десем жаңылышпаймын. Ооба, туура айтасыз кесиптеш. Бүгүн ошол бүгүнкү күндүн майрамдын урматына аябагандай сонун бизден өзгөчө таланттуу ээлер келип калды десем жаңылышпасам керек. Анткени көпчүлүк эле бул нерсени колунан келе бербейт демекчи. Скрипкада кол ойноткон биздин бүгүнкү өзгөчө коногубуз Каныш Нурди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Кутман менен маанайыңыз кандай? Рахмат, сонун. Жакшы, эң сонун караңызчы, эжекебиздин деген сонун дегенде эле биздин маанайы сонун экени көрүнүп турат. Баракелде, бул жака келгенде дегиле эртең менен сизди тургузуп кыйнап койбодукпу? Жок. Мен аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биринчи жолу эрте турдум. Көпчүлүк биздин конокторубуз эртең менен аябай кечинде тойлорго чыгып калат, айрым өрчү конокторубуз. Анын ошого көпчүлүк эртең менен келе алышпайт да, бирок сиздин келип бергениңиз дагы сонун болду. Анткени бүгүн сиздин скрипкаңыз менен сонун чыгармаларды угабыз деген ишеничтебиз. Буюрса, ооба, сөз. Кеңиңиз алгачы эле ошол сизди жалпы көрөрмандарга тааныштыруу максатында өзүңүз тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Өзүмдүн атым Каныш, фамилиям Нурди. Көп алмаштырып, Нурди бул ким, жигитиңби дегендейчи мен. Же сен Нурлан Насип дейсиңби дегенде, Каныш Нурди. Анан кийин өзүм 24 жаштамын, консерватория улуттук Калым Алдабас атында консерваторияны бүткөм, өзүм Кытайда окугам, 2 мамлекетте жашагам. Жерим каяктан, түбүм каяктан дегенде Кытайдан болот. Кытайдан Кыргызстан, Кызыл Суу, кыргыздар жашаган жерден. Анан кийин ушул 4 тилде сүйлөп, мындай же кыргызча таза эмес, же кытайча таза эмес, же орусча таза эмес болуп эле ушундай болуп калды. Өзүм ким экенин билбей атам. Болуп кетет. Скрипкада 18 жылдан бери үйрөнөм, ойнойм, машыгам дегендей. Баракелде. Деги эле ошол Instagram баракчаңыздан дагы көрүп калдык, кытайлык кыргыз деп. Сиз негизи ошол жакта балалыгыңыз өткөнбү? Ошол суроону мен берип 7 жашка чейин Кытайда чоңойгом, анан бияка келип окуп, кайра кетип келип, 2 мамлекеттин ортосунда. Баракелде, ошондо сиз кичинекей кезиңизден бери бул скрипкага албетте кызыгасыз. Деги эле кайдан кызыгуу пайда болгон? Негизи апам аябай ырдаганды жакшы көрчү да, анан ал ырдай берчү, анан үйдө бир пианино бар болчу. Апам ырдаган кулагыма сиңип калып, билимим эчтекем жок, билбейм, отуруп алып эле ушул кулак слух бар деп коет экенбиз да, апам ырларын түшүрө берчүмүн да. Анан кийин пианист башында пианинода ойноп жүргөм, анан бир күн концертти көрүп калып, скрипка ойногон көрүп аябай сонун көрүндү. Анан апам айтты, ушуну ойнойм, эчтеке билбейм, ушуну ойнойм. Кытайча сүйлөдүк. Корейче болуп кетти. Корейче. Прикиньте, мен корейче билет экенмин да кой. Жакшы. Сурай берет да, кечке эле кытайча сүйлөп берчү, кытайча сүйлөп берчи деп элечи, анан шанамания десең деген ойго калып кетет. Нихао ма. Вода, хаузи дечүле. Жакшы, баракелде. Эже деген негизи кандай которуш эле? Го Эже? Эже. Жеже. Жеже да. Жеже. Ит эмне дейт билесизби? Эмне дейт? Го. Да. Go. Go. Да. Анткени деген иттер go дешет го. Баракелде. Баракелде, эң сонун деги эле айтсаңыз, бул жака Кыргызстанга 7 жашыңызда келдиңиз. Көнүш кандай болду? Башында бир аз кыйын болду. Анан кийин Абдыраев мектебинде окугам. Башында келгенде келип алып, Кытай экенин каяктан билгенин билбейм, бирок алдыма келип алып тийишчү балдарчы. Силер жанагы чымынды жейсиңер да, силер баканды жейсиңер деп. Мындай карап туруп, эмне деп атасың деп кой. Башында кыйын болгон, анан бир байкем бар болчу, келип алып, баарын ошол жерин уруштуп, коркутуп. Мен бат эле көнүп кеткен болчумун.
Баракелде, ең сонун. Азыркы учурда консерваторияны бүтүп, эми азыркы учурда ошондо дегиле эмне жаңылыктар, эмне план, дегиле жеке жашооңузда эмнелер бар деп эле. Анткени деген. Кириңиз. Азыркы жашоодо, азыркы убакытта. Азыркы жашоо. Кытайдан келгени билинип турат. Азыр буюрса шоу дүйнөсүнө акырын киришип бартам, себептен 2 жылдан бери киришпей калгам, анткени өзүм жеке чет өлкөлүк тармактын YouTube тармагына басым кылып, бул жакка көп көңүл бура албам. Азыр болсо буюрса окуумду бүттүм, убактым кененирээк болуп калды дегендей, эки жакка тең салым кошоюн деп атам. Анткени мисалы скрипка аспабын биздин Кыргызстанга дагы жайыла элек дегендейчи, бардык жерде уга албайт, бардык чыгарманы уккан эмес, түшүнгөн эмес дегенде, ошол үчүн азыр скрипканын мындай возможность аябай көп да, ошону кыргызча обондорду, кыргызча ырларды салып неге болбойт дегендейчи, ошондой бир ырчылар менен өзүм бир коллаборация кылып, буюрса ошого киришип жатам. Негизи ошол скрипка ойногондо көбүнчө классика жаатына басым жасайсызбы же мисалы сизден алдыңкы келген коногубуз ал болсо көбүнчө алда скрипка чертет, көбүнчө жанагындай классикага дагы анан эстрада ырчыларынын ырларын обонго салып чертет экен. Меники деле ошондой. Классиканы биз 17 жыл бүттүм да. Аны деле албетте унутпаш керек, анткени классика бул основа скрипканыкы. Мисалы классика менен ойногону менен жөнөкөй ырларды скрипкага салган жер асман болуп калат да. Ошого эми баары бир ошондой деле кылыш керек, баарын көкөш керек да. Классика негизи кыйын болсо керек, өтө кыйын. Баракелде, эң сонун. Аны эсе биздин көрөрмандар дагы балким азыркы учурда атайы Кытайдан келген болсо, 7 жашында дегиле эки жактын сулуу айымы кандай чертет болду экен деп туруп аябай кызыгып жаткан учуру, балким келиңиз бизге болсо, мага дагы аябай кызык, анткени деген скрипканы аябай жакшы угабыз. Ошондуктан аны эмесе урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, көңүлүңүздөрдү тартып турабыз, баардыгыңыздарды биз менен биргеликте болуңуздар демекчибиз, анткени бул жактан эң сонун чыгармалар жана ошондой эле эң сонун үндөр сиздер үчүн жаңырмакчы.
нерсени ырыспаат. Соны чырттыңыз. Көрсөтөген скрипка чертип атканда жан дүйнөң деген бир башкача болот экен. Ошол жетти, сездиңизби? Жок. Биздин максат ошол. Чын анткени деген урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, мен ачыгын айтып берейин, азыркы учурда мен биринчи жолу жашоомдо кандай десем, экинчи жолу экен. Буга чейин эми тойдо көргөн болсом, тойдо чертирген болсом, азыркы учурда эми баардыгы тынч отурган жерде жана ошондой эле скрипканын үнү, звугу дегидир бир башкача сезимдер болду. Ушундай угуш керек экен көрсөм. Скрипканы чертиш керек экен, угуш керек экен. Чоң рахмат сизге. Анткени эң сонун эмоцияны калтырдыңыз мен үчүн. Негизи эле ошол ар бир адам өзү кайсыл бир аспапта кол ойноткондо ички сезимде башкача бир сезимдер болот экен. Мисалы скрипканы чертип жатканда кайсыл бир чыгарманы черткенде, мисалы азыркы эле чыгармада көз алдыңызга эмне келди? Мисалы көпчүлүк учурда скрипка черткендер көзүн жумалып чертет эмеспи? Ошол учурда көз алдыңызга эмне келди? Мен мектепте жүргөндө мугалим бар, эжем бар, дайыма сурай берчү, Каныш сен ушул ойноондо бир башкача ойнойсуң дейт да. Анан бир сөзсүз бир нерсени элестетип отургандырсың. Мисалы мен жайлоону элестеттим, сен эмнени ойлойсуң дегенде, чын айтсам эчтеке оюңма келбейт экен, бирок мен ошо ойлодум да, кантип анда мен элдерге жайлоону көрсөтүп атам дегендечи, адам отуруп жайлоону сезип атат. Көрсө мындай өзүнөн өзү болуп кете берет экен да. Мен азыр кичине каттыраак ойногум келет, же азыраак ойногум келет, же бир аз кыйшайтып койгум келет. Өзүнөн өзү сезилип турат экен да. Бирок жанагынтип элестетип деген менде эмнегедир жок да. Элестетсем балким башкака кетип калышы мүмкүн, бирок ушул үйүндүн артынан кете берсем, ал мага мындай ичимде бир нерсе айтып турат да, оңгорук, солгорук, ягын кичине кыйтылап кой, же үзүп кой, же аягына чейин ойнобой эле кой дейт. Ал өзүнөн өзү кете берет экен да. Ооба, анткени деген сиздин жаңы эле сөзүңүзгө, сурооңузга дагы кошулам. Анткени деген сиз дагы жаңы эле көзүңүздү жумуп алып, ошого берилип, болушунча образга кирип, жакшы черттиңиз. Ошол себептен мен дагы ойлогом, бир нерсени эстепчи, бир нерсени көз алдында болот го деп көрсө, сиз деген кулагыңыз менен, слух менен, мындай айтканда, слух менен көрсө, сонун Баракелде, дагы бир жолу. Анткени деген ар бир нерсенин баягы максаты болот го. Мен деген азыр черткенде ушул адамдарга жан дүйнөсүн киргизишим керек деген смалчы. Сиздин жаңы сездиңизби? Сездиңизби? Всё. Дегенде всё дейсиң. Сездим. Чын, анткени деген ар бир адамдын максаты болсо керек. Анткени деген биз буга чейин КВН ойноп жүргөнбүз. КВН ойногондо дагы адамдын көңүлүн алуу, жүзүнө жылмай тартылуу биз үчүн болчу. Аягына чыкканда биз кандай десем, поклон кылып атканыбызда, элдер эле кол чабып атканда, ошондо мен дагы айткым келчү да. Көрдүңөрбү? Всё. Жакшы, баракелде, эң сонун. Келиңиз. Анда суроону сен өзүң берер, мен мындай эле сурашам дебейсиңби? Ооба, мен деген мындай адам менен мен кандай десем, баягы орусча айтып коет го, по факту депчи, импровизация менен албетте ошол жакшы деп ойлойм азыркы адамдарга, азыркы дегиле көрүүчүлөргө, азыркы жашоодо негизи жасалма бул жаман десем жаңылышпайм. Ошондуктан кандай болсо ошондой сүйлөсөк эң сонун, жана ошондой эле элдерге дагы, көрөрмандарга дагы бул жагат деп ойлойм. Келиңиз, анда сиздин балалыгыңызга кайткым келип турат. Дегеле балалыгыңыз, мисалы биздики Кыргызстанда эле өтсө, сиздики Кытайда өтүптүр демекчи. Негизи ал жактагы бир кызыктуу окуялар менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай болот мындай? Дегиле кыргыз Кытайдагы кыргыздар жөнүндө бир аз маалымат берип берсеңиздер, анткени деген сиз өзүңүздүн көз алдыңызда өткөрүп келгенсиз. Балким мен дагы буйруса барып калатырмын. Балалыгымды эстесем, аябай тентек болчумун, аябай ойногон жакшы көрчүмүн. Биз өзүбүздөн бир коробуз бар болчу, бүт жана андай кытайлык кыргыздар чогулганчы. Андан кийин баарыбыз кечинде чыгып ойноп дегенде эркек менен кыздын айырмасы жок болуп калды ушунчалык ойногон. Андан кийин жана Кыргызстанда жок бир оюндар бар болчу. Илгерки ойнойм. Ал кезде дагы телефон да жок эмеспи, жок билчүкпүз. Oyun менен өттү, ушул 7 жашыма чейин ойноп атып эле өттү да. Андан кийин садикке барып калдым, мектепке барып калдым да. Аяктан билбейм, кыргыздар кандай башы кандай иштейт, бирок биз ошол кытайлардан жакшыраак окучупуз да, ошол кезде жүргөндө элечи.
Демек ал жакта кытайлар кытайча окуйсуздар, Биз кыргызча да окуп, кытайча да окуп, балким да уйгурчалар кошулуп кетет. Мен ойлоп койдум, кыргыздар өздөрү аз болсо дагы өтө таланттуу болот депчи. Анан кийин ушул көчмөндө жүрөр тилди батсын керет да. Мисалы кытайлар өздөрү кытайчаны таза сүйлөй албайт, бирок кыргыздар кытайлар менен окуп атып, кытайлардан да тазараак сүйлөгөнгө жетишет да. Ооба. Ошондой. Ал жакта негизи мындай өзгөчө салт, каада салттар бар да, бизден айырмаланып. Каада салт мурун кытайлык кыргыздар аябай катуу кармашчу. Мисалы жолдо калпакчан жүрүшчү да. Бизде азыр калпакчан жүрүп көр башкачалык эмеспи, мындай улуу картаң деп эмес. Биякта жаш кичүү карабай калпак менен жолду көчөдө жүрөөрчү. Керек болсо жана чапан саймаларды кийип алып делечи. Андан кийин салт аябай катуу кармашчу. Кийин бара-бара кысылыш болуп, ал жоюлуп кетти да. Баракелде. Ошондо деген калпакты башынан чечпей жүргөн кезде биздин энелерибиз айтчу кыздарына, калпак кийгенге күйөөгө чыгасың, кийбегенге чыкпайсың деп. Албетте бул тамаша болгон. Биздин калпакча издеп жүргөнсүң, көчөгө чыгалып. Баракелде. Азыркы учурда дегиле балким биздин көрөрмандарга кызык болот аткандыр. Бул жашайымыбыздын дегиле жарым жүрөгү барбы жокпу деген сымал. Жарым Жүрөгү деген кандай экет? түгөйбү жүрөгү. Ошол сымал. Жарым жок, толугуна өзүндө жалгыз. Баракелде, анда урматтуу жалпы Кыргызстандагы бизди көрүп жаткан Калпакчандар дейсиңдер. Мүмкүн болсо биздин айымдын алдына чыккан болсоңуздар, анда калпагыңыздарды собой алып жүрүңүздөр. Эгерде көрө калган болсо, бат эле калпакты кийип салмаксызбы деп өтсөңүздөр, балким жарым жүрүңүздөр сиздердики болмокчу. Баракелде, эң сонун урматтуу жалпы көрөрмандар, эфирдеги эле эң сонун болуп атат окшойт. Ысып чыгып атам деп. Баракелде. Эң сонун жаш кезиңиз эң сонун өтүптүр. Дегиле Кытайдагы биздин каада салт боюнча жана ошондой эле Кыргызстандагы каада салт боюнча дегиле Кытайдан келгенде Кыргызстанга эмнелерди айырмаладыңыз? Өзгөчөлүктөр. Өзгөчөлүктөр биякта адамдар бираз, Кыргызстанда адамдар бираз тыңыраак болот. Тыңыраак, анан кийин орусча алышып болот. Анан жана немедей болгондо, мисалы чоң шаарга барсаң байкабай калат го, адам экениңди анча сезилбей атат го, аябай ритм батып жүргөндөчү. Кытайлык кыргыздарда деген кичинекей жер болгон соң баары менен учурашып, анан амандашып, көчөйүн ушинтип атат да. Бияка келгенде баары өзүнүн жашоосу менен ыгы менен кете берди. Андан кийин сабакка башында келгенде бираз кыйын болду, бирок бат эле көнүп кеттик. Ошондой айырмасы чоң деле эмес. Жагынан болбосо. Азыр болсо ошол кытайлык Кыргызстандагы досторуңуз менен байланышып турасызбы? Ал жакка барып турасызбы? Аз байланышам. Аябай аз байланышам. Азыр деген эки мамлекет мурункудай кенен жөнүн болбой алам, ошол үчүн көп байланыша албайм. Баракелде, ошондо деген айтсаңыз, Кытайда дегиле салам бергенде нихама деп нихао деп монтип ийилип салам беришет. Ийилип салам беришеби негизи? Кытайлар ооба мынтип. Ошол анан биздин Кытайдагы кыргыздар дагы ошентип саламдашабы? Салам алейкум. Андай да мындай кытайлык кыргыздар биздин биякта кыргыздарга караганда бираз жайыраак сүйлөйт да. Саламатсызбы, жакшы турасызбы деген ушундай. Жанагы биздин мультфильм бар го. Маймыл ага. Неме? Баракелде, эң сонун урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр. Дегиле азыркы учурда ошондо чыгармачылыкка буюрса кенен кесир кирейин деп атасыз. Буюрса. Анда келиңиз, анда эмесе биздин көрөрмандарга ушунчалык жактыгыңыз окшойт. Сиздин черткениңиз жана ошондой эле мен да чыдамсыздык менен күтүп атам. Анткени деген сиздин черткениңиз менин жан дүйнөмдү бир башка жака буруп салды десем жаңылышпаймын. Ошондуктан дагы бир сизден чыгарма болсун. Эгерде мүмкүн болсо, келиңиздер, барыңыздар биргеликте экрандын алдында дегендей.
Браво. Ең сонун чыгарма биз үчүн тартылады. Жана ошондой эле жалпы телекөрүүчүлөр бул чыгарма сиздер үчүн дагы тартылады. Баракелде, ең сонун. Сонун негизи кесиптеш бүгүнкү теманын алкагына кайтып келгим турат. Бүгүн 28 ноябрь бүткүл дүйнөлүк эл аралык энелер күнү экен. Учурдан пайдаланып өзүңүздүн энелериңизди, тайнеңизди, чоңнеңизди, деги эле бүт эне наамына татыктууларды куттуктап кетсеңиз болот. Урматтуу биздин сүйүктүү апалар, энелер, ошондой эле жалпы энелер десем болот. Барыңыздар, бар болуңуздар. Сиздер бар болгон үчүн, сиздердин эмгегиңер үчүн бүгүнкү биз ар дайым өзүбүздүн балдарыңыздын үзүлүн көрүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Баракелде, эң сонун болду десем жаңылышпайм. Балким буну албетте биздин апакебиз, өзүбүздүн сүйүктүү болгон энекебиз көрүшү мүмкүн, эгерде көрө албай калышы да мүмкүн. Ошондуктан балким келиңиз, мындай кылалы. Бүгүн деген энелердин күнү, энелердин майрамы 28 ноябрь. Деги эле азыр деген телефонубузду алалы дагы биздин өз энекебизге чалып, апа мен сизди жакшы көрөм деп бир жакшы сөз айтып койсок эң сонун бул деген сөз. Сонун болуп, эгер телефон ал Кытайда. Баракелде. Жакшы. Эң сонун, бирок деген куттуктап коем. Анткени деген биз албетте эфирден кийин биздин энекебизге, апакебизге балким чогуу салам жолдойбуз. Анткени деген Кыргызстандан Кытайга салам демекчи. Аны эмесе урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, келиңиздер биз деген балким азыр биздин сүйүктүү болгон коногубузга телефондорду балким алып келип беребиз. Балким анткени деген бүгүн деген өзгөчө күн, өзгөчө майрам, анткени деген энелердин майрамы, энелерибиз бар болсун, өмүрлөрү узун болсун, биздин алдыбызда бактылары ар дайым бар, тоодой болуп, жүзүнөн жылмай кетпей жүрө берсин дейли. Аны эмесе биздин атайы Кыргызстандан Кытайга балким чалып көрөлү. Чалып көрөлү? Келиңиз. Берки экинчи телефонумда да сумканын ичинде. Аны да алып келүүгө аракет кылалы. Бизди көрүп жаткан бизден деген азыркы учурда экинчи телефонунда экен, сумканын ичинде деп акырын намек берип. Сумканы ачып бериңиздер, келиңиздер. Кайсыл чондогунда экен, ошону сурап элем. Баракелде. Чоң рахмат. Энекем жөнүндө бир аз айтып кетсем. Келиңиз. Сонун болмок, айтарыңыз. Энекем апам аты Айкын. Ошондой эле Айкын Турсун деп коём да. Апам 97-жылдары келген Кыргызстанга. Биринчи кыргыздар болуп келген себептен мен чоң тайнем өзү Кыргызстанды эңсеген экен, анан көргөнгө жетише албай өзү өтүп кеткенен апам ошол кыялын аткарам деп бияка келген. Келип ошондой Кытай Кыргыздын ортосунда көп иш-чаралар уюштурган. Эгер буга чейин жана Чыңгыз хан деген сериалдар көрүп калсаңыз, жолосо Мулан деген кыргызчага отурулган, ошолорду апам алып келип кыргызчага отуруп, интерде иштеп, баракелде. Бугуда сабак берип, бияктан татандарды ачып, мындай көптөгөн ийгиликтерди багындырып, анан Кытайга кеткен да кайра. Баракелде, эң сонун Айкын апабыз көрсөк, Кыргызстанга салымы чоң, жана ошондой эле Кыргызстанга көптөгөн ийгиликтерди багындырып кеткен экен. Баракелде Айкын апа, өмүрүңүз узун болсун, чоң рахмат. Негизи айтсаңыз, ошол азыркы учурда үй бүлөңүз баары Кытайда, Эжем, сиңдим бул жакта, Кыргызстанда калган, тууган тайнем, тайтам бүт Кытайда. Сагынуу болобу өзгөчө? Ооба. Канча убакта бир барып каласыз? Мурун жылда бир барчыкпыз, азыр 4 жылдан ашты, бир 5-6 жыл болуп кетти. Апамды көрө элем эле бир 4 жыл болду да. Баракелде, албетте сагынычтар ар дайым болот. Бирок деген ар күнү апакебизге чалып, жакшы сөз сүйлөп, апабыз менен баарлаштырабыз. Баракелде, сагынычыбызды тараттырабыз десем жаңылышпайм. Аны эмесе урматтуу биздин эжекебиз, сүйүктүү коногубуз, тилекке каршы сизге болгон убактыбыз соңуна келип жетти десем жаңылышпайм. Анткени ар бир нерсенин баштаган соң аягы болот. Ошондуктан келиңиз, сизге дагы кааларыбыз Айкын ападай кыргыз элине кереңиз тийген, кыргыз элине ийгиликтерди багындырган, мыкты чыган Курманжан Даткадай айым болуңуз дейли. Аны келиңиз, аны эмесе сизге микрофонду берели.
эрке микрофондон да өзүн жоготуп баштайт. Саламатсыздарбы, барыңыздар. Бир аз сүрдөп жатам, бирок ушул мен көрүп жаткан, ушул 5 каналды көрүп жаткан көрүүчүлөргө барыңыздарга чын ден соолук, жүрөктө ыйман, ошондой эле бүт жагынан жакшылык каалайм. Ар дайым көрүүчүлөрдөн болуп, бизди колдоп, сиздерге ыраазычылыгыбызды билдирип жүрө берели. Рахмат. Сонун керемет, биз дагы жалпы ошол 5 каналдын Таңкы 5 программасынын жамаатынын атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле алдыда сонун албан ийгиликтерди жаратып, дал ушул колуңуздагы сонун өзгөчө скрипка менен бүтүндөй кыргыз элине классикалык музыкаларды тартууларыңызга терең ишенебиз. Буюрса алдыда сонун мүмкүнчүлүктөр, ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Ооба, биздешүүбүзгө албетте кошулабыз 100%. Ийгилик чыгармачылык буюрса Кыргызстанда номер 1 скрипка болосуз. Аны эмесе урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, биз болсо экрандан алыстабайбыз жана ошондой эле биздин эфирибиз буну менен бүткөн жок. Дагы алдыга жылабыз. Келиңиздер, аны эмесе сиздер үчүн кийинки рубрика балага сын коюу. Келиңиздер аны эмесе.